Адамдар сурап келет. Бул капуста пайдалуубу же болбосо момундай ачытылган капуста пайдалуубу деп. Ачытылган капуста бул эки эсе пайдалуу. Себеби дегенде ачытылган капустада бул жерде минералдар көп, витаминдер көп. Мисалы, калий, марганец, фолиевый кислота, витамин А, витамин С бул жерде бул капустага караганда эки эсе көп. Ачытылган кезде бул жерде көмүр кычкылтеги чыгат дагы, бул жерде бөлөк бактериялардын биздин денеге пайдалуу болгон бактериялардын жашашына бул жерге шарт түзүлөт. Мисалы, бул жерде молочно кислый бактерия деген бар, андан тышкары уксус бактериясы, дрожжевой бактерия мына ушул жерде пайда болот. Ал болсо биздин ичеги карындардын иштөөсүнө жакшы шарт түзөт. Бактериялардын балансы түзүлгөнгө эң жакшы шарт болот ал жерде. Ошону менен денеде иммунитет күчтүү болот, көп ооруларга чалдыкпайт дене. Андан тышкары дагы ачытылган капуста кан тамыр жүрөк ооруларына, астмага, подаграга, андан тышкары ичеги карын ооруларынын көпчүлүгүнө бул абдан пайдалуу. Ошон үчүн силерге сунуштайм, ачытылган капустаны жасап алып туруп жей берсеңиздер пайдалуу. Доктор Абулаев менен болуңуздар. Мен силерге ден соолуктун сырларын андан ары көздөй айтып бере берем.